Коопсуздук шаарды мына 2 жылдан бери Кытайлар менен соттошуп келип атасыздар. Соттошуп атасыздар, но бирок инвесторлор келип атат. Ошо Кытайлар менен соттошуп аткандагы Кытайлар курган эмени жанагы камераларды, башкаларını бүт бардыгын өзүбүз биз төлөп берейли, каржылап төлөп берейли дагы. Дагы өнүктүрүүгө дагы акчабызды кошойлу дагы, анан кийин ошонун эсебинен өзүбүздүн жанагы акчабызды чыгарып алайлы деп келишим түзөйлү деп атса, эмнеге ошолорго тоскоол болуп атасыздар? Сиз өкмөттүн немес Адылбек Алишевич айтып коңуз. Бул боюнча маалыматыңыз барбы сиздин? Жок, бул боюнча маалыматым жок, бирок Акылбек Өксөнбекович мына жакында эле дагы тапшырма берди, батыраак сот иштерин бүтүрүү боюнча. Себеби чындыгында эле сот иштери абдан чоюлуп кетти, Кытай компаниясы менен дагы. Себеби жерлерде бардык жерге коюлган жанакы камералар. Да, аны батыраак иштетсек бизге дагы жол коопсуздугуна да абдан жакшы болот эле да. Сиз айткан эмени мен тактап карап көрөйүнчү. Санариптик мына министрлиги отурасыз. Сиздин маалыматыңыз болсо керек, ошондой инвесторлор келип, силерге өзүнүн программаларыны, иш пландарыны бүт бардыгыны презентацияда кылып кетти окшойт. Аны силер өкмөткө сунуштадыңарбы? Ошондой ишкерлер бар. А сот процесси бүтмөйүнчө ошол башка инвесторлорго бергенге болобу, болбойбу? Болбойт, окшойт. Процесс бүтмөйүнчө. Так, кийинки суроом мен налоговый инспекцияга мына жанагы биздин өлкөбүзгө Биргелешкен Араб Эмираттарынан жана Кувейт мамлекеттеринен инвесторлор келип, өздөрүнүн жанагы бизге кайрымдуулук кылып атат да. Кайрымдуулук кылып, ошолор бизге жардам берип, бала бакчаларды, мектептерди куруп берип атат, дагы швейный цехтерди куруп берип атат, жанагы мечиттерибизди куруп берип атат, көпүрөлөрдү куруп берип атат. Ошолорду куруп берип атса, ошондон дагы жанагы үстөк пайыз 2%тик үстөк пайыз алынып атат экен да. Алар бизге эми кайрымдуулук кылып бир акчасын бөлүп алып келип берип атса, 100 сом алып келип берсе, сен 100 сом бербей бизге 102 сом бер деп сураганыбыз туура болобу, кандай болот? Ошону бир кайрымдуулук ошо фонддорду бир 2%тен алып койсок болобу? Же болбосо алар бизге Кыргызстанга алып келгенден көрө башка Индонезия же башка жактарга алып барганыбыз жакшы болот дейт аларчы. Себеби ал жерге биз мектеп курган болсок дейт, ал жерге биз эч кандай жылуулук системасыны же башкасын курбайбыз дейт. Крышаларын дагы анчалык эле биз жана жылуулабайбыз дейт. Арзаныраак түшөт бизге дейт. Биз ошол жака барып курганыбыз жакшы болот, кайрымдуулук кылганыбыз жакшы болот дейт. А биз Кыргызстанга келип, боптур деп куруп берели десек дейт, 2%-ин да кошуп алдык быйыл дейт. 1-январдан баштап дейт. Ошону өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу? Негизи жеңилдетилген механизмдер бар. Мен ошол инвесторлор болсо, мен сизге барып контактысын алып, аларды консультировать этип коеюн. Просто мындай болот болуш керек. Алар болсо мусулман жаштардын дүйнөлүк ассамблеясы, ушуга окшогон бүт эмелер бар да. Алар жана Санабил деген налогообложениясы эмеден пайда болуп атат болушса керек. Бир подрядчик салат да. Ошо подрядчик фирмага салык пайда болуп калат да. Бирок ал подрядчиктер дагы 2% кошуп бер деп айта албайт экен аларчы. Анан эгерде жана үч тараптуу макулдашуу түзүп, ошо каякка кайрымдуулук кылып атса, ошолорду көрсөтүп, эметсе анан бошотулган ыкмалар бар да. Мен ошону консультация берип коеюн деп аттым элем да, эгерде ошондой список бар болсо. Жобуну айтыңыз сиз. Жобуну мындай кат түрүндө эле бериңиз. Мен сизге кайрылганмын, өзү негизи сиздерге кайрылганмын. Бирок кат түрүндө бере албай атасыздар, бере элексиздер. Ошону берип койсоңуздар эртерээк. Жарайт, Шайырбек. Ошолорго биз кичине бир мүмкүнчүлүк түзүп берейли. Бизге кайрымдуулук кылып аткан болсо, аларды биз кайрадан эле үстүнөн кайра үстөк акча алганыбыз болбой калат да. Эске алып койсоңуздар.